Саламатсыздарбы, урматтуу достор, YouTube каналынын катталуучулары жана Instagramда мени күн сайын прогноз күткөн фондовой рынок акцияларын иштеген катталуучулар. Бүгүн мен сиздерге өтө сонун компания туурасында айтмакчымын. То есть мен ушул кезге чейин студенттериме кайсыл платформада анализ кылуу керектигин бөлүшкөн болчумун. Webull платформасында анализ кылып, ошол так Webullдун өзүндө иштей турган стратегияларды ушул кезге чейин бөлүшүп келгем. То есть Webull платформасына биз анализ кылуу менен биргеликте ошол Webull платформанын өзүнүн акциясы дагы фондовой рынокто соодаланарын издеп таптым да. Демек ошол жөн эле платформа менен иштеп олтурбастан ошол компаниянын акциясына дагы иштөөгө болорун окуучуларыма сунуштадым. Ошол эле учурда мен азыр Webull платформасына 18 апрель күнү сигнал берген болчумун. Өзүңүздөр көргөндөй мен кыска убакыттын ичиндеги логика менен эмес, орто убакыттагы чечимдер менен, решение менен иштегенге аракет кылам. Мындайча айтканда 1 жума, 2 жума, 3 жума, ашып барса 2 ай гана сделканы кармап, прибыльга чыгарып, шашпастан бүтүп, чтобы өзүмө психологиямды кыйнабастанчы. Эми караңыздар, мен азыр экранды жалындырам жана мен кантип анализ кыламын. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле Webull платформасынын экранында кайсы жерде кирүү баа бар экенин жана кайсы жерден кайсы жерге чейин иштөө керектигин мен так жазып койгонмун. Instagram эмеге Telegram каналга кирсеңиздер, бесплатный каналымда акысыз сабактар менен биргеликте сигналдар дагы берилген. Ал жерде өзүңүздөр анализ кылып текшерип көрсөңүздөр болот, кайсы числодо сигнал бергем жана азыркы учурдагы число менен отработал или не отработал өзүңүздөр салыштырып көрсөңүздөр болот да. Эми караңыздар, вообще Webull хорошо, Webull бул анализ кылып платформасында анализ кылып ошого жараша иштей турган платформа экен. Но негизи Американын фондовой рыногунда жөн эле туш келген компаниялар деле мен компаниямын же биз компаниябыз десе эле киргизип койбойт да. IPOгочу ар бир компаниянын өзүнүн бир услугасы же продуктусу болуш керек да. Эми бул учурда Webull адамдарга кандай кызмат аткарат? Чтобы эмнеге таянып, бир нерсеге таянып, баа өсүш керек да, акциялар өсүш керек да. Так ошол нерсени сөзсүз түрдө эфирдин башында салт катарында пайдаланып кетели, чтобы эфирдин башында кайсы компанияга берген анализдерим иштеди жана ал компания эмне вообще-то эмне чыгарат адамдарга, кандай пайда, кандай кызмат көрсөтөт да. Эми караңыздар, Webull бул компания туурасында кыскача айтып кете турган болсок, Webull корпорациясы бул онлайн брокердик платформа. Кыргызстанда регистрация болгонго уруксат берилген эмес. Бул көбүнчөсү Америкада жана башка өлкөлөрдө регистрация болгонго жана ошол брокерский компания катарында колдонгонго уруксат берилген, бирок Кыргызстанда жок. Ошентсе дагы биз башка жол жобосун таап, просто анализ кылганга гана колдонуп келатабыз да. Ал эми брокерская компания туурасында сурай турган болсоңуздар, мен өзүм колдонгон, дайыма ишенимдүү жана акчаны өз убагында чыгарып бере турган эң жакшы бул Capital.com. Мен ар кандай брокерский компанияларды колдонуп көрдүм. Конечно, ар бир компаниянын өзүнүн минус плюстары бар, но Capital.com'до намного больше, лучше да, плюс жактары. Эми караңыздар, Webull корпорациясы бул онлайн брокердик платформа. Бул компания акциялар менен ETF, опцион жана башка инструменттер менен соода кылууга мүмкүнчүлүк берет. Бул платформанын, бул компаниянын негизги өзгөчөлүктөрү кандай? Муну дагы издеп көрдүм. TradingView'нун астында бүт репутациясы жакшы брокерский компанияларды списокко чыгарып коет, рекомендацияга чыгарып коет. Ошол жерде Capital.com'ду көрөсүздөр, Webull'ду көрөсүздөр, значит, репутациясы жакшы рынокто. Алдабайт, адамдардын акчасын жок кылып салбайт, слив кылбайт дегендей. Сливди да кээ бир учурда брокерский компаниялар депозитти жок кылып салып атпайбы? Жөн эле мындай сделка ачсаң, жаба турган учурда жапканга уруксат бербейт. Вот ошол сыяктуу регуляцияда турган брокерский компаниялардын списоктор бар. Ошол TradingView'нун астын карасаңар, списокто эгерде силер издеп жүргөн брокерская компания болсо, значит ишенимдүү. Эгерде жок болсо, значит ал брокерская компания менен связь кылбай эле койгонуңар жакшы болот. Эми Webull компаниясынын өзгөчөлүктөрү, конечно, эмне үчүн
Бул жерде IPO'го кирген, биринчиден регуляцияда өткөн, экинчиден комиссиясы соода кылганга мүмкүнчүлүк берет экен, үчүнчүсү бул көбүнчөсү жаш инвесторлорго арналган. Эми жаш инвестор эмес, чоң инвесторлор, булар билесиңер, Уоррен Баффет сыяктуу чоң адамдар, ал эми ар бир доордун өзүнүн инвесторлору, өзүнүн адамдары болот эмеспи, ошол сыяктуу бизде деле ошондой чоң инвестор болууга аракет кылып жүргөн адамдардын катарындабыз да. Ошол сыяктуу трейдерлердин өзүнүн карьерный росту болот. Эң алгач биринчи албетте иллюзияга алдырып, кыска убакыттын ичинде ачып жабуу версиясы менен иштеп, акчаны таап кайрадан жок кылып, кайрадан иллюзияга батып, жанакы казинонун версиясында иштеп, ошол ошибкаларды обязательно ар бир адам кетирет. Андан кийин уже адамда осознанность ойгонот. Ошол уровеньде кантип иштесе болот, что рынок каждое движение да кармала турган жер эмес экендигин түшүнөт адам. Бул учурда, түшүнгөн учурда ар бир кетирген ошибкаларынан, катачылыктарынан сабак алып, акырындан өзүнүн стратегиясын, өзүнүн иштөө стилин, соода кылуу стилин издеп таап баштайт да. Ошентип карьерный рост башталат. Уже средний срок трейдинг кылып баштаган учурда 1 жума, 2 жума кармап иштеп баштайсың, андан кийин уже 1 ай, 3 ай кармап иштегенди үйрөнөсүң, андан кийин 1 жыл кармап иштегенди үйрөнөсүң. Мына ошентип анан 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга ошондой инвесторлордун катарына акырындан кошулуп баштайсың. То есть бул жерде күн сайын эле трейдингде, рынокто иштөө деген бул невозможно. Күн сайын эле сигнал келе бербейт, ар бир кыймылды эле кармап калам деген бул чоң катачылык. Ошол сыяктуу азыр эми бул компаниянын өзгөчөлүктөрүн айтып жатканда, сиздерге жаш инвесторлорго багытталган дегенде, бул ошол рынокко жаңыдан кадам таштаган, трейдингде адашып уже бир аз мындай базасы бар, фундамент бар, бир топ маалыматтарды алып калган, эми инвестор боломун деген уровеньге келип калган адамдар үчүн арналган бул платформа. Ошол эле учурда Webull компаниясынын мобилдик колдонмосу аябай күчтүү, соода интерфейси да ыңгайлуу, как Capital.com'дой бул дагы. Кстати, Capital.com боюнча да маалымат ала турган болсоңуздар, как раз Capital.com менен байланышка чыгып, Кыргызстанга ушундай семинар, сабактарды бесплатный берүүгө менен сотрудничество кылып жатышат. Албетте бул жерде ошол Capital.com'ду дагы кенен жайылтайын деген ойлор болуп атат. Бул боюнча дагы кийинки эфирлерде кенен айтып беремин. Эми караңыздар, Webull платформасы. Webull платформа эмес, компания деп айтайын. Бул компаниянын кирешеси эмнеге байланган, кандай учурда кирешеси көтөрүлөт, кандай учурда тескерисинче акчасы түшүп кеткен болсо, киреше да азайып кетиши мүмкүн. Ошол кандай учурда кирешеси азайып кетет. Компаниянын кирешеси көбүнчөсү мындай инвестицияда PFOF деген сөз бар да, PFOF. PFOF деген сөз бар. Бул деген order flow'тон зависит этет булардын кирешеси. Ошол эле учурда албетте бардык эле брокерский компаниялар сыяктуу эле маржиналдык пайыздардан киреше алышат жана платформа кызматтарынан келет. Канчалык көп адам колдонгон болсо, ошончолук акциялары көтөрүлөт. Канчалык спрос азайып, эч ким ой бул брокерский компания жаман экен деп адамдар бардыгы андан отказ алып баштаган болсо, естественно, акциясы дагы түшөт да. Эми башкача айтканда, рынок жанданган болсо, аны колдонгон адамдар көбөйгөн болсо, Webull дагы жанданат, анын акциясы да жанданат. Бул дегени, Webull канчалык жанданган болсо, анын колдонуучулары канчалык көбөйгөн болсо, инвесторлор да ошончолук анын акцияларын эмне кылып баштайт экен, сатып алып баштайт экен. Эми биринчисинде компания туурасында маалымат бердим, как обычно, дайымкыдай эле. Экинчи версияда фундаменталдык анализ. Жаңылыктар учурунда көптөгөн рынокто иллюзия менен отургандар, лишь бы кармап калсам деген мышление менен отургандардын бардыгы фундаменталдык анализге келгенде полный депозитин жок кылып салат, же болбосо надежда менен, ложная надежда менен күтүп отурат да. Вот именно ошол учурда маржа, торговый стиль, фундаменталдык анализ деген нерсенин башка тарабынан түшүнүп, жетип, көрүп, текшерип, анан кийин соодага кирген туура болот. Анткени бул жердеги маалыматтарды кыска убакыттын ичинде эле үйрөнүп, сразу эле бир стратегияны кармап, күн сайын чапкылай берем деген бул туура эмес. Бул туура эмес нерсе. Даже силер $1 миллион билим алсаңар дагы, бир чудо стратегия алам десеңер дагы, все равно, мисалы 1 айдын ичинде үйрөнүп кетем, же жөн эле мындай разгон кылам деген сыяктуу стратегияларды үйрөнөм десеңер дагы,
все равно жок дегенде ошол ичиндеги терминдерди түшүнүп, рыноктун логикасын толуктай түшүнүп, стратегияны осознанно колдонгонго все равно убакыт керек. Анткени бул жер ментальный бизнес. Ар бир адам өзүнүн түшүнүгүнө жараша кабыл алат, түшүнүгүнө жараша колдонот дегендей. Эми караңыздар, фундаменталдык анализ Webull компаниясында эмне себептен акциясы көтөрүлүшү мүмкүн жана эмне үчүн мен сигнал бердим бул компанияга. Эгерде акыркы учурда өзүңөр билип атасыңар, дүйнөлүк экономический жаңылыктар, согуш, Иран, Америка ортосундагы мамилелер ушул туурасында жаңылыктар аябай көп болуп, түрдүү рынокто кыймылдар болуп келип атат да. Именно Webull компаниясынын фундаменталдык анализи көбүнчөсү эгерде рынокто мындай активдүүлүк көбөйсө, естественно, жаңы колдонуучулар келген болсо, бул учурда брокер көбүрөөк акча таап баштайт. Экинчиси причинасы бул пайыздык ставкалар туруктуу болгон учурда жана пайыздык ставкалар туруктуу болгондо, естественно, маржиналдык кирешелер өсөт. Рынокто мындай риск он деген уже риск азыраак, жакшы кыймыл болоорун инвесторлор кирип баштаганын билген болсо, вот ошол учурда маанай жакшы болгон болсо, рыноктон ошол компаниянын маанайы, настроениясы жакшы болгон болсо, бул түздөн түз ошол компаниянын кирешесине таасир берет да. Бул жалпы Webull платформасына, Webull компаниясынын акциясына таасир бере турган фундаменталдык анализ. Именно жаңылыктарын караганда Webullга тиешелүү так ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Эми мен эмне үчүн мына экранда көрүп турганыңыздарды эмне үчүн 6.28 жана 4.83 деген бааларга уровень койдум дагы, бирок сигналды примерно 5,5 деген баада покупка кылабыз деп бердим. Эгерде ишенбесеңиздер, менин бесплатный вот Telegram каналда комментарийге калтырып коем, ошол жерден кирип бүт бардык берген сигналдарды карап көрсөңүздөр болот. Эмне үчүн бердим? Эми бул жерде уже бул суроого жооп бериш үчүн, естественно, технический жактан жооп бериш керек болот да. Рынокто байкап көрсөңөр, көп учурдан бери Webullдун акциясы түшүп келген да, көптөн бери түшүп келген. Мынакей караңыздар. Тем более мен азыр 4 сааттык таймфреймде турам, чоң таймфреймде, и ошол эле учурда бул жерде мынакей, мына жерде динозаврдын сүрөтү турган болсо, значит ушул учурда рынокко кирген белгиси, IPOго кирген убактысы, андан кийин максимально 79, почти $80 чейин көтөрүлгөн да. Бирок эмне болгон? Акыркы 2025-жылдын башынан баштап эмне болгон? Только 1 жылдан бери түшүп келатат. 1 жылдан бери бир эле жерде турат. Бул деген платформа жаңыдан уже ишке кирип, жаңыдан адамдарга сунушталып жаткандыктан, естественно, акцияны эмне кылыш керек? Арзан кезинде инвесторлорго үгүттөп, сунуштап дегендей. Анан көптөн бери уже минимально 4.83 деген баага келип туруп, ошол жерден дальше вниз түшө алган жок. Бул биринчи версиясы технический анализ боюнча. Экинчи, өзүңөр көргөндөй, EMA менде сары жана көк түстө турат, EMA линиялары. Так ушул жерде EMA 100 жана EMA 200 деген бааны breakout жасаган, точно ошо breakout жасаган аймак уже confirmation деп аталат. То есть ушул жерде уже сигнал на покупку, экинчи подтверждение. То есть менде биринчи подтверждение кетти, мен еще кирген жокмун, күттүм. Экинчи подтверждениени алдым, EMA 100-200 линияларын breakout жасады. Үчүнчү подтверждение как раз ошол breakout жасаган уровеньдерди тест кылды. Тест кылгандан кийин менде уже 4 подтверждение болду, чтобы акцияны покупка кылганга. Вот ушул жерде эми карагыла. Мен 30 марттан баштап 13 апрелге чейин күттүм. 13 апрелде дагы 2, 3, 4 сигналдарды толуктай подтверждение бергенден кийин уже 18 апрелде, мына жерде 16 апрелде breakout жасады. Андан кийин уже 17, 18 апрелдерде мен сигнал бердим. Как раз ушул учурда эми бул жерде мына баасын карасаңар өтө арзан, мен $5,5-6 кезинде алып койсоңор болот дегеним, бирок $6 кезинде деле алганга возможность болду да, шанс болду. Бирок эми бул жерде жогоруда мына
Страховой пункттер менен белгиленген линиялар бул зона сопротивления. То есть зона сопротивленияга обязательно барып сопротивление алат дагы кайрадан бир аз түшүп, коррекция жасап туруп кайрадан ошол уровеньден чыкканга аракет кылат. То есть менде Take Profit биринчиси $7.69 баада биринчи прибыль, экинчи прибыль уже $9, үчүнчү прибыль $10, төртүнчү прибыль $12, дальше $13, $15. Эми ушул жерде аябай көңүл буруп караган болсоңор, $15 кийин $18. Эң башкы Вибулдун акциясы мына ошол $7 баштап $18 деген баага чейин мындай өзүнүн күчүн сактап өсүп берип алган болсо, анда кийинки эме кийинки коно турган жери бул 24 уже. Ал уже расстояние эмне болду? Алысыраак болуп калды. Демек, бул жерде аралыктары жакын эмнеге дегенде көп убакыттан бери түшүп келе атат. Эми бул естественно эмне кылыш керек? Бааны жогоруга көтөрүш үчүн бир аз сопротивление бааларды жарып өтүш керек. Андан кийин 18.32 деген баадан чыгып алган болсо, сөзсүз түрдө 24.74 деген баага келет. Андан кийинкисин дагы дальше көрөбүз канча убакыттын ичинде барарын. Эми караңыздар, бул жерде лишь бы движениядан кармап калайын деген жадность, алчность мүнөздөр, мына ушундай напсини башкара албоо мүнөздөрү как раз ошо динде жашаган болсок, ошол диндеги үйрөнгөн, билген илимдериңе амал кыла аласыңбы дей турган жерде бул жерчи. Бул жерде албетте ачкөздүк ойноп кетет. Вот куру эле айтып берет го, мен мусулманмын, мен 5 убакыт намаз окуйм, динде мындай болуш керек, напсини тыйыш керек, амал кылыш керек, үйрөнгөн билимиңе. Бирок бул жерге келгенде истинный лицосу көрүнөт адамда. Ачкөздүк, кичинекей акчаны аябай чоң кылып басып, лишь бы баягы спекулянттар деп коет да. Вот именно ошол спекулянт катарында иштеген болсоң, лишь бы мага дей турган позицияда боло берсең, акчанын закону дагы вот именно ошол акчанын өзүнүн закону, Кудайдын дагы өзүнүн закондору бар. Обязательно наказание келет да. Наказание бул жерде эмне? Мага дей берсең, без ничего каласың. Акчаң эч качан сага жугумдуу болбойт. Тапкан акчаң дагы башка дагы сага жукпайт да, мындайча айткандачы. Ошондуктан бул жерде просто мен соода кылып жатамын. Эгерде $6, мына $6,5 мен сатып алсам, сатып алган болсом, ушул жерден кирсем, биринчи прибыльде бул жерде фиксация кылам. Дальше күтөм, экинчи прибыльде $9 деген кезинде фиксация кылам прибыльди. Эгерде менин анализим иштебей калган болсо, чтобы мен өзүмдү кыйнап, психологический депрессияга кирип, өзүмдү өзүм жок кылып албаш үчүн, мындайча айтканда депозитти полный жок кылып албаш үчүн мен какой-то депозитимдин какой-то бир частин анда мен рискке коем, чтобы полный акчаны жок кылып албаш үчүн стоп лоссту мен $4 деген жерге коюп коем депчи. Эгерде ушул жерден эми караңыздар, эсептейли. Например, мен бул жерден 100 штук акция ала турган болсом, эгерде сиз Capital.com'да иштеген болсоңуз, мен сыяктуу башка брокерский компанияларды билбейм. Ал жерде сиздер 1 штук акцияны, вот мисалы $500 болсо $500 аласыздар, $300 болсо $300 аласыздар. Ал эми Capital.com 1 штук акцияны $1 менен эсептеп берет да. Ошол үчүн мага ыңгайлуу ушул брокерский компания иштегенге. Эми караңыздар, даже если биз 6,5 деген баадан киргизсек дагы, 7,5 чейин иштеңиздер, аралыгы перелеп пункт. Но канча убакыттын ичинде жетти 7,5 деген баага? 18 апрелде берген болсом, бул жерде 18 апрель воскресенье, суббота, воскресенье күндөрү болуп, как раз ушул жерде 6,5 деген баадан кирдиңиз дагы, эртеси күнү 2 күндүн ичинде эмне болуп берди? 20 апрель, 21 апрель 2 күндүн ичинде $7,5 деген долларга жетип берди. Эми 100 штук алган болсоңуз, сиз 2 күндүн ичинде сразу $100 табасыз. Эгерде 300 штук алган болсоңуз, моментально $300 табасыз. Эгерде депозитиңиз аябай жакшы болгон болсо, 500 штук алган болсоңуз, бир эле пункт жүргөндө уже $500 тапканга болот. Но мен мынчалык риск кылгыла деп айтпаймын. Акчага жараша туура эсептеш керек да. Сигнал берген башка, бирок мен сиздин депозитиңизде канча акча бар экенин билбейм, ошондуктан примерно айтып жатам. Эгерде сиз бир эле штук алган болсоңуз, анда бул жерден бул жерге чейин кыжаалат болбой, нерв болбой, ачтым эле кетип калды, жүрүп кетти дебестен $1 табып, спокойно кайрадан күтүп турсаңыз болот.
То есть менин позициям рынокто сделка ачкандан кийин кечке азарт болуп экранды карап, ал жерде экрандын айланасында охранник болуп олтурбастан ар бир позицияны вот процессти карап, наблюдение кылып, так азыр келип атат, азыр пока рынок кыймылдай элек, но менин депозитим көтөрөт, маржа көтөрөт деген сыяктуу спокойный состояниеде ошол процессти көзөмөлдөп гана рыноктон чыгуу. Вот өзүңдүн жакшы көргөн жумушуңда эч качан өзүңө зыян келтирбейсиң, туурабы? Ошол сыяктуу эле эмне үчүн бул жакты арам деп коюшкан? Эгерде адам өзү билбеген тарапка барып алып өзүнө зыян келтирип алат, ал нерсеге аң сезими жетпей өзүн жок кылып албаш үчүн ошон үчүн арам деп койгон. А бул жерде биз толуктай түшүнүп, арам эмес, адал жол менен акча табыш үчүн биринчи кезекте биз өзүбүздүн напсибизди жана акчаны туура эсептегенди үйрөнүшүбүз керек. Ошол сыяктуу эмне үчүн кандай учурда арам болуп саналат сиздин иштеген акчаңыз? Эгерде бир сделка ачып алып туруп кечке нерв болуп, кечке кыжаат болуп, барабы барбайбы ложный надежда менен кечке үмүт кылып, куру үмүт менен үмүтүңүз акталбай калып, полностью разочарование болуп, депрессияга түшүп кеткен болсоңуз, бул состояниеде тапкан акчаңыз полный арам болуп саналат. Болуп калар деген. Болбой калса, болбой калган болсо, анда өзүңүздү дагы жек көрүп, бүт баардык нерсени өзүңүзгө минус келтирдиңиз. Бул жерде эч ким сиздин акчаңызды жоготуп алган болсоңуз, эч кимдин эле башы ооруган жок да биринчиден. Эч ким жоопкерчиликти алган жок. Именно сиз өзүңүз акчаңызга өзүңүз жоопкерчиликке алышыңыз керек. Ошол жоопкерчиликти алган учурда ойлонуп, осознанно сделкаларды кылганды үйрөнүшүңүз керек. Ал эми осознанно сделка каяктан болот? Вот мен сыяктуу деп эми хотя бы рынокто 4-5 подтверждение алышыбыз керек. Эмне үчүн өсөт жакында, мүмкүн вероятность менен иштеп жатабыз, но ошондо дагы биз мына жерде может кетип калар деген үмүт менен эмес, биринчи 4,83 деген баадан жогоруга өттү. Дальше вниз кетпейт, уже көп убакыттан бери ошол жерде турат. Экинчиси 20-100дөн өттү, үчүнчүсү 20-200 деген линиядан өттү. Үчүнчүсү сопротивление, вот көп учурдан бери консолидацияда турган баа 6,28 деген баадан чыкты. Эми уже кайрадан подтверждение бериш үчүн ошол бааны тест жасап келип, тесттен өткөн болсо анда покупкага, эгер тесттен өтпөй калган болсо дагы күтөм деген сыяктуу. Күтүп, шашпастан чечим чыгарып, анан шашпастан сделка ачылган болсо, анда бул сделка осознанно деп аталат. Даже если сиз стоп алсаңыз дагы, бул осознанный стоп деп аталат. Түшүнөсүз да, что болду, менин анализим иштебей калды и больно болбойт сизге. И кыйналбайсыз. Ошондуктан Webull компаниясына караңыздар, бул жерде фитиль менен келди. 7,5-7,69 деген баага келди. Сиздер бул жерде аз эле кыймылдайт экен дешиңиздер мүмкүн. Даже сиз кичинекей арзан акциялар, арзан компаниялар менен дагы аздан жүрсө дагы, волатильность анча жок болсо дагы, ошол жерден акчаңыздарды туура эсептеп, биткоин, башка активдер менен аябай көп акча тапканды кааласаңыз, ошол эле акчаларды бул жерден да тапканга болот. Только бир аз башкачараак форматта эсептелиниш керек акчалар. Например, лот деп эсептейсиздер го башка эмеде, кредитное плечо дейби, лот дейби. Вот ошол сыяктуу бул жерде штука акцияны туура эсептеп туруп, акырын кыймылдан эле көп акчалар тапсаңыздар болот. Эң башкы плюс бул жерде кыймыл азыраак болсо дагы, зато психологияңыз жайында спокойный состояниеде акча табасыз. Именно ошол дешевый адреналин артынан кууп акча таап кайра жоготкон жерлерден өзүңүздү жок кылып албаш үчүн бул жерде скучный, конечно, аябай зергиштүү, аябай скучный болот. Экинчиден, чыныгы акча бар жер действительно скучный. Вообще акча жок жерде толпа баардыгы эмоция издеп, бирөөсү иштеген болсо ошонун артынан ээрчип кете берет го. Бул жерде действительно скучный. Чыныгы скучный, эч ким маани бербеген зергиштүү жерлерде болот, өтө эч ким билбеген акчалар бар анткени элементарно салыштырып көрүңүздөр. Даже если Кыргызстандагы крупный игроктор дагы, дүйнөлүк деңгээлдеги чоң крупный акчасы бар инвесторлор дагы рынокто алгач мындай рынок тишина болуп калганда, наоборот, ошолор рынокко кирип баштайт. Ал эми рынокто аябай катуу кыймыл болуп, алар уже акчаларын фиксация кылып, прибыльдарын алып чыгып кеткенден кийин анан жаңылыктар чыгып баштаса, адамдар ошол жакка карап кетип башташат го. Вот именно тыптынч рынокто кыймыл жок учурларда крупный игроктор кыймылын баштаган деп ошентип эсептелинет да. Ошондуктан вообще рынокто толпанын артынан чуркаганды эмес, наоборот, эч ким көңүл бурбай, эч кимдин иши жок, скучно болуп баштаган учурда сиз өзүңүздүн мындай хищниктер охотага чыгат го, ошол сыяктуу охотага чыгып
даярданып, күч чогултуп, акчаларыңызды алып туруп, и четке чыгып, просто наблюдение кылганды үйрөнүшүбүз керек бул жерде. Анткени наблюдение кылып карап турсаңыздар, толпанын баардыгы ошол жака кирет, кайрадан акчаларын жоготот, кайра чыгып кетет. Кайра чыгып кетип разочарование болуп турган учурда уже эмоция да, отрицательный, положительный эмоциялар болуп атат, негативный, позитивный деген сыяктуу. Именно рынокто да крупный игроктор ошол толпанын эмоциясына ойногонду аябай жакшы билет. Ошондуктан чыныгы акча бар жер бул өтө скучный. Иногда конкретно өзүңдүн стратегияңды коюп үйрөнүп калганда действительно рынок скучный болуп баштайт. Именно ошол скучный, мындай зеригиштүү болуп баштаган учурда всегда дешевый адреналин, мындай эмоция издеген адамдар чыдабай кетип, өздөрүнө проблема создавать этип алышат да. Жок, азыр иштешим керек депчи. Нормальный адам, нормальный ой жүгүрткөн адам, что толпа үйүлгөн жерге эч качан барбайт, эч качан ал жерге аралашкысы келбейт. Наоборот, ушу толпаны наблюдение кылып, эмнени каалап жатат булар, аларга каршы өзүнүн стратегиясын түзүп туруп, анан кийин иш алып барышат да. Вот ошондуктан жашоодо кандай анализ кылсаңыз, менин принцибим мындай экен да, өзүнүн жашоосуна конкретный анализ кылып, жашоосунун планкасын, уровенин всегда көтөрүүгө аракет кылган адам, анализ кылган адам и проблема келген болсо ошол проблеманы чече алган адам рынокто дагы баа эмне үчүн түшүп жатат, баа эмне үчүн көтөрүлүп жатат, ошол рыноктун настроениясына карап туруп, анализ кылып, туура жерден киргенди билет, расчет алган. Анткени адамдын башына мындай проблема келген учурда дагы ошону чечет. Эгерде чечилбей калган болсо, все равно запасной варианты бар да. На всякий случай бул проблеманы чече албай калган болсо, анда мен бул нерсеги кылганга даярмын депчи, запасной план менен жүрүшөт всегда. Ошол сыяктуу эле рынокто да бизде запасной план болуш керек. Бүгүн уже так 22 апрель болуптур. 22 апрелде бул видеону тартып жатам. Буюрса, мага мен башка компаниялар менен иштеп жатканда бул компания канча көңүл бурбай калышы мүмкүн. Эгерде ушул компания менен иштеп калган болсоңуздар, мына ошол экранда көрсөтүлгөндөй 9, 10, 12, 13, 15 деген бааларга жеткен болсо, значит мага сөзсүз түрдө кабар берип коюңуздар. Анткени мен бир учурда 3000, 5000 компанияны анализ кылып, кечке мындай өтө жирный журналист сигналдарды издегенге ошол убактымды ошол жака бөлүшөм дагы. Анан мынтип анализ кылгандан кийин унутуп калам. Ошондуктан мен менен бирге болуңуздар. Бул жерде консервативная торговля, адекваттуу түрдө рынокто өзүңө зыян келтирбестен, жай баракаттык менен 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык статистика, годовой доходду толук эсептеп, расчет алып, канча процент иштедим жана кантип иштедим, то есть ар бир стратегияңыз, ар бир сделкаңыздар осознанный боло турган жер. Эч качан мен бул жерде ачкыла жапкыла эмес, эч качан вот адамдарды азгырып бүгүн ушунча доллар таптым деген сделкалар эмес. Ар бир анализ кылынган сделкаларды кээде 2-3 күндө, бир жумалап күтүп, шашпастан анан ачкандан кийин еще күтүп, анан прибыльди жаап, экинчи сделкаларга кире турган жерлерде мен сиздерге дайыма бөлүшкөнгө даярмын. Баарыңыздарга ийгилик, аман болуңуздар.